Арыстанбек Асанбекович, мага деген Беловодск шаарынын, эми Чүй областынын, Беловодск айылынын тургундары кайрылып атат да, Московский райондончу. Мындай болуп калыптыр да, бүгүнкү күндө департаменттик энерго тарифтерди тактайт да, бул Министерство энергетиканын ичинде. Ошондо 80 квадрат метрден өйдөрөгү ашкан үйлөрдө деген айылдарда Беловодскиде 10.894 сом болуптур да. Ошол эле учурда Бишкекте болсо 5.998 сом. Эки эсе ашыптыр тарифтер. Эми болбойт да мындай. Алмаз Акунжанович, буну деген энергетика министри менен тактап берсеңиз, азыр счетторду карап атам да, пенсионерлер, эми баардыгынын эле үйү 80 квадрат метр эмес да. Айыл жергесине бүт эле частный үйлөрдө турат. Анан кыргыздар качан эле тиги 30 квадрат метр үй салып калышты эле. Ошонун баарын текшерсек, счеттордун баарын жөнөтүп атышат. Эльвира Жаргалбековна 40 миң, 30 миң, өткөн кышта 8 миң төлөсөк, азыр 21 миң мына 34 миң деп квитанцияларын жөнөтүп атышат да, 50 миңден алып атабыз деп. Бул жагы туура эмес болуп калды. Анчалык баары кымбаттап аткан учурда мен ойлойт элем да, ушул жагын энергетика министрлиги өздөгүндөгү жанагы ичиндеги потеряларды жокко чыгартып, анан ичиндеги ызычуулар токтотуп туруп, анан ушул жакка көңүл бурса болот эле да. Чүйдүн тегерегинде жашаган адамдарга аябай кыйын болуп калды. Эки эсе кымбаттаган тарифтер, анан счетуңар канча болду десем, 500% кымбаттаптыр да. Аябай туура эмес. Бул деген көрөсүздөр го, кийин бир унчукпаган, эки унчукпаган анан ызычуу болуп кетсе, аягында кайра депутаттар унчуккан жоксуңар дебегиле да. Биз айтып атабыз.